Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабыз улантабыз. Биздин студиябызга дагы бир эң сыйлуу коноктордун бири келип калды. Айта кетүүчү нерсе, агайыбыз өтө убакытка так, негизи улуу мундун инсандарына баш ийип таазим этип коюшубуз керек. Адашып көчөгүнө дагы биздин эфирге деп келип алган экен. Агайыбыз тааныштыралы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, биздин ардактуу коногубуз Анарбек Ибраев агай бизде конокто. Кош келиңиз агай. Саламатсыңар. Кош келиңиз. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сизди көргөнүзгө аябай кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын силерди көргөнгөргө. Жана сен айтып кеткендей, биздин муундар эми баягы так жүргөнгө көнгөнбүз баштан. Анан мен ушу күндү алмаштырып алган экен, бирок кандай болсо дагы бир телевидениянын атын угуп жүргөм, кайсы жерде экенин билчү эмесмин. Көчөгө келип жолду көрүп алдым. Бүгүн эрте келдиңиз. Бүгүн эрте келдим. Жакшы. Агай, мынакей көчөгүнө гана Бишкегибиздин 140 жылдыгын белгиледик. Анан Бишкегим деген ырды эстегенде эле сиз да эстейбиз дегендей. Мына ушулар туурасында биринчи сурап алчы. Ушуларды эң алгач кайсыл жерде аткаргансыз? Анан бул Бишкегим деген чыгарма Бишкектин өзүнүн ыры болуп калды дегендей. Бул Бишкегимдин шаарыбызга ким болгонуна бир 10 жыл болуш керек. Анда башы 15 жылдай болуп калды. Мен так эмес албасам гана бизде Юр академия бар эмеспи? Ошол жерде биринчи тушоосу кесилген булдурдун. Кыргыз Карамолдо Орозов атындагы Ильяс Бактар оркестринин дирижеру, Кыргыз Республикасынын эл артисти, көптөгөн сондурлардын автору Сардарбек Жумалиев чыгарган. Сөзүн болсо Кыялбек Урманбетов. Булардын жаралышында мен кошо болуп калдым да, эми баягы куш деп элестетсек ырды. Куштун эки канаты, бирөө акын, бирөө оон жараткан болсо, балким куйругу аткаруучу болушу мүмкүн. Кыялбек болсо мындай ишке так, анан кийин ар бир сөзүнүн, ар бир муунун ушундай бир катуу изилдеген жакшы акындардын бири. Ушу биз фортепианого отуруп алып, дегенде мунун оону жаралган. Сардарбек агай болсо мындай бир ушундай сөздөр болсо деп анан акынга заказ берген. Анан Кыялбек болсо ошону кайра кайталап биринчи оонду үйрөнүп, өзү кошо ырдап, мен ойноп көрүп, бир жери келбей атат, бир жерин созгонго келгенде башкача муун болуш керек деп. Эми көп азаптар менен чыкты да, көп варианттар болчу. Анан кийин мен да ошо Кыялбек айтып, ушу элге жеткиде, элге жатык болуш керек, сөзү жатык болуп, жалпы жаштар болобу деген масса биздин Бишкегибизди Москвада жүрүп дагы сагынып ырдагыдай болуш керек, болбосо Америкада жүрүп дагы ошо Бишкегим деген сөздөр кайталанса жакшы болчудай деген бир чоң бир аракет менен чыккан да. Анан кийинчерээк шаардык кеңештин отурумунда булар ушу Бишкегим Бишкегим деген шаардын атайы официалдуу гимни кылып кабыл алышкан. Негизинен канча убакытта даяр болду? Көптө даяр болду. Булар өзү даяр болчу оону. Анан сөзүнөн такалып жүрүп отурушту. Бир мындай бир патриоттук, бир бийик сезимдеги сөздөр менен дагы мындай аракет кылып көрдүк. Анан кийин элге жетпей калышы мүмкүн, элге жатык болуш үчүн эл мындай кабыл алып, анан сөз да жөнөкөй болуп, ыр менен кошо ырдалып, мындай ыргак менен шайкеш келип туруш керек да. Анан акырында анан келип анан ушулар келип чыкты да. Демек баягы 3 залкар инсандар биригип алып даярдаган жазган экенсиздер, албетте. Эми жазылганда ушундай болду, анан бирок кийинчерээк көптөр аткарып жүрдү, Керим Турапов аткарып жүрдү, анан балдар хор аткарышат, бөлөк бир ырчылардын, көп ырчылар кайрылышты. Ырчылар эмес, биз дагы ырдайбыз бул ырларды. Эң негизгиси сонун чыгарма. Анан агай, бүгүнкү темабыз биздики музыкалык жанрлар деп карап атабыз, ушул темада сүйлөшүп атабыз да. Ушул жанрлардын эң кыйыны деп кайсын эсептейт элеңиз? Жанрлардын эң кыйыны, конечно, классикалык музыкалар. Булар эми баягы жеткен точкасы деп айтсак болот да. Негизи умтулуу ушул классика жанрына болуп келген. Илгертен биздин кинонун бир жакшынакай гүлдөгөн чуру болгон болсо, классикалык музыканын да гүлдөгөн чуру болуп, Миңжилкыев, Сартбаева өңдөнгөн уштай биздин классикалык ырчылар дүйнөгө бизди таанытып келишкен. Анан мындай бир өзүнчө агым болуп турат экен да. Бир кезекте мисалы оончулардын дүбүртү катуу чыгып, 60-жылдардан баштап бир поколение ушундай бир жайнаган ырлар чыгарышкан. Бул 40-жылдарда төрөлгөн, 41-жылдарда төрөлгөн бирдей бир жаштагы почти оончулар, мисалы Тагаев, Мукан Рыскылбеков, Сардарбек Жумалиев,
ушулардын баары бир чыгышканда андан дайыр поколение дайыр аңтарылып келишип, Түгөлбай Казаков, Асанкалы Керимбаев өңдөнгөн Ырысбай Абдыкадыр сыяктуу оюнчулар дагы бир дүңгүрө түшкөндө ушундай бир алмаштырат. Анан жанр болсо ошого жараша, ошол агымга жараша, ошол элдин табитине жараша улам өзгөрүп турат. Учурда биз эстрадалардын жакшынакай чоң агымда сүзүп келатабыз. Анан бул учурдан дагы пайдаланып айткым келет. Ошол учурда биздин классика дагы артта калбаш керек. Классика кичине солгундап калган учур туш келе турабыз. Ал эми элдик оозеки фольклордук чыгармалар бир кезектерде унутулуп калган болсо, акындар такыры унутулуп түгөндү биздин акындар 4 акын калды. Ушул акыркысы последний магикан деп айтып жүрүшкөн эле. Андай болду, мен акындардын азыр гүлдөп турган учуру акындардын. Демек, бир өкмөт тараптан же мындай бир колдоо көрсөткөн адамдар чыкса, бул нерсени өчүрбөй алып калса болот экен да. Фольклордун азыр биздин жакшынакай өсүп турган кийген кийимдерибизден өдө ошого жакындап, баары дүйнө жүзүндө бар биздин фольклор ушундай бир элдик булактан чыккан нерселер баары көбүрөөк бааланат да. Анан агай, сиз айтып кеттиңиз, мисалы азыр көбүнчөсү эле көбүнесе мен убактымды агай катары, мугалим катары, окутуучу, мисалы ушул окуучуларым менен өткөрүп жатам деп атасыз. Азыркы учурдагы чыгып келе жаткан ошол эле жаштар музыкага болгон кызыгуусу, же болбосо азыркы учурдагы музыканын орду ошол чыгып келе жаткан жаштар кандай болуп атат? Жаштарга колдон келишинче туура тарбия бергенге аракет кылып атабыз. Кыргыз-Түркмөнстан университетинде бизде көркөм өнөр факультети деп аталган факультетибиз бар. Ошол факультет жетектейм мен. Ал жерде сүрөтчүлөр, графикалар, андан башка дагы актерлор жана ырчыларды кабыл алабыз жылыга. Бул окуу болмоюнча болбойт. Көпчүлүгү эле баягы Кудайым берген жакшынакай даремети менен, студиянын күчү менен, техниканын күчү менен жаздыра коюшуп, сахнага тез эле чыга койсом деген бир эмеге алданып жүрүшөт да. Бул эми убактылуу нерсе болот. Сахнанын өзүнүн мыйзамдары бар, сахнанын өзүнүн талаптары бар. Ал нерсеге үнүнүн коюлушу жетишпей калышы мүмкүн. Башка бир нерселер бар. Баары музыкалык чоң жакшынакай билим алганга аракет кылышса, 5 жыл, 6 жыл окушса, андан кийин ары карай улантып кеткенге убакыт жетишет да. Ошон үчүн а дегенде эле телевидение чыга калып, мындай бир популярдуу боло коеюн деген нерсе бул жаңылыш нерсе деп ойлойм. Бизде бир көп деле мындай эмелер болгон. Славянский базарга чейин барып ырчыларыбыз анан ал жерден жандуу үн менен ырдаш керек да, чоң оркестр менен. Анан ушул жерден кайсынан эстрадасың билбейм деген ырчыбыз болгондо мен атын айтпай эле коеюн. Бул нерсе эмнени кабарлайт? Бул ошол музыкалык билимди албай, Кудайым берген үмүт акчанын да күчү менен балким барып калган болуш керек. Бирок ошондой бир бизге кайра кат келген да, сиздин жиберген ырчыңар талантсиз экенин билбейт экен. Бул өтө өкүнүчтүү да. Ошон үчүн билим сөзсүз керек. Билимге умтулуп, анан кийин студиянын өзүндө мыйзамдары бар. Ал жерде кандай кылып жаздырат, кайсы манерада ырдайт, мен сахнага кандай кылып чыгам, мен имиджим кандай болуш керек, мен кантип элге сразу тарап кетем. Таралат. Эгер үн коюлган болсо, үн жакшынакай тарбия алган болсо, ал үн эч жакка качып кетпейт да. Эми азыркы учурда агай сиз улуттук филармонияда баягы эмгектенип келесиз, Карамолдо Оросов атындагы эл аспаптар оркестринде солистсиз. Азыр филармонияда кандай жаңылыктар болуп атат? Балким мурдага караганда өнүгүү жүрүп атабы? Мурдага караганда абдан көп өнүгүүлөр жүрүп атат. Баягы биздин жетекчилик улам алмашкан сайын көптөгөн өзгөрүүлөр болот да. Кыргыз Байрапбаевич келгенден бери биз 30 жылга жакын эл арасына кыдырып барбай калган экенбиз. Ош жергесине, көл жергесине, Нарынга барып келип атабыз жыл сайын бир жолудан болсо дагы. Биз мисалы Ошко концерт койгон 5 күн барсак, 5 күндөн аншлаг болуп, мындан 2 жыл мурда. Билеттер жетпей, сыртта жанагы алып сатарлар бир билетти 1000 сомдон саткан учурлар болду. Эми ал жерде биз бүт филармония жалпы жамааты барганбыз. Акындар, бийчилер, ишылып биз филармонияда ким иштесе ошонун баары. Ушул оңдонгон филармониянын өзүндө бир жакшы мындай бир деңгээли бийик болгон концерттер көбөйдү. Филармониянын ичин келген көрүүчүлөр көрүп баалап атышат. Тазалыгына, маданияттуулугуна, концерт өз учурунда башталат.
Анан бир мындай бир жеңил желпи өтө деңгээли төмөн концерттер коюлбай, бирок ушулар бийиктеп, ал эми жамааттын концерттери болсо ар бир концерт сайын бир өзгөрүүлөрдү киргизип атабыз. Мына бул акыркы берген солисттердин концертинде алар актер болушту. Актер болушуп, ал бир чыгып бир башка улам бир жаңы нерселерди издеп турушубуз керек. Баягы мындагыдай эле чыгып түптүс туруп оркестрдин астына ырдап коюп кайра чыгып кетип калса, аны көрүшкөн да алар билишет, жатка билишет, биздин репертуарды жүргүзүүчүлөр жатка билишет. А эми ойносоң, ошол жерден бир нерсени жасасаң, сахнанын артында болуп аткан нерсени тамаша иретинде болсо да сахнага алып чыксак, элдер аябай ыраазы болушту. Бул нерсе элдин жүрөгүндө турган нерсе да. Тирүү адам болгондон кийин сахнада ар кандай болот, арт жагында кыйкырышып урушуп кетип, анан кийин кайра сахнага чыкканда кучакташып өбүшүп калган учурлар болот да. Ушунун баарын сахнага алып чыгып бердик. Ал туткучтун группасы болсо өзүңөр билесиңер, ары кандай бир жакшы азыр Ош жергесинде жүрүшөт. Бир жаңылык кылышып, акындык, фольклордук музыкадан башка дагы бир жакшы бир мындай театралдык сценаларды жасашып, иш алып изденүүчүндө иштин кайнап турган учуру, жыл бою сезондон сезонго чейин улам бир жаңылык. Бизге талап ушундай болуп атат. Мурдакынын баарын таштайлык, жаңыча карайлык, жаңыча көз караш кылалык. Илгерки оюнча таң улай берсек, биздин угуучулар аны кабыл албайт. Элди тартыш үчүн бир жаңылык киргизиш керек. Ошого жараша бизге кассабызга акча түшөт, залыбызга киши толот экен. Азыркы учурда ошол эш айырлары тобу дагы элирчи эстебиз топтору башка жактарда жүрүшөт. Башка жакта жүрүшөт. Командировкага чыкпай калганыбыз көп жыл болуп калган да. Бул өзү өтө эле убыточный деп орусча айтканда деп кыйналып келгенбиз, бирок кааласак, эл күтүп атса болот экен да, жасаса болот экен да. Агай, анан кийин азыркы учурда мисалы кайсы бир жылдары баягы фонограмма деген нерсени жоёбуз деп чыгышты. Бардыгы жандуу урдаш керек, фонограмма жок болот деп чыгышты. Мисалы башка чет мамлекеттерди карай турган болсок, кээ бир мамлекеттерде эгерде бирөө мисалы концерт койгондо фонограмма менен ырдап кала турган болсо, ар бир келген кишинин билетинин акчасын кайтарып, анан үстүнөн дагы баягы ырдап калганы үчүн дагы мындай айып пул катары төлөп калат экен да. А бизде ошол нерсени жоюуга балким техника жетишпейби же балким башка нерсе, сиздин оюңуз кандай ошол нерсеге? Өзүңүздөр билесиңер, жогорку кеңештин атайын мыйзам кабыл алышкан. Мыйзамдын артындагы аткаруучулугу кандай болот деп эсептебей туруп кабыл алышканда, бул нерсени бөлөк жерлерде, Россияда, башка жерлерде эч эле тыюу салынган. Эмне үчүн угуучулар акчасын төлөп туруп, анан кийин студияда жазылган үндү угуп туруп кетиш керек. Бул эми элди алдагандык да, мындай болбош керек. Өзү негизги максаты жакшы болчу. Бирок аткарылбай аткан себеби сен айткандай ушу аппаратуралардын жетишсиздиги. Ага деген ошого баягы жооп бере турган, живой үндү жакшынакай өзүнүн болгонундай кылып чыгарып бере турган аппаратура болуп туруш керек. Дворецте болобу, филармонияда болобу. Филармонияда бар жакшы аппарат, биз ошол жерден болушунча фонограмманын болбогонуна кадимкидей аракет кылынып атат. Себеби деген кээ бир эле биз съемочный немелер болуп калганда, же болбосо площадьтарда болуп калганда эми жерден айла жок туруп фонограммаларда отура келет. А так негизи ырчылардын өзүнүн уятына коюш керек да. Алдабаш керек. Жандуу менен ырдаш керек. Керек болсо кээ учурлар жандуу музыканттарды да алып чыгып атышат. Гүлнурдун бир эки жолу концерти болду, ушуну сыяктуу. Бул эми ал адамдын аткаруучунун абийирине коюш керек дагы, фонограмма менен элди алдаган токтотуш керек. Элдер билишет. Элдер азыр жөнөкөй эле угуучулар фонограммабы же жандуу менен ырдап атабы билинип турушат. Бул нерсеге негизи акыры ошко келебиз го, жакшы бир учур болуп, өкмөтүбүздүн алы келип бир жакшы аппаратуралар коюлса, жандуу үндөн артыгы жок да. Агай, сизди бул учурга чейинкиңизди же чыгармачылык жолуңузду карай турган болсок, 70-жылдарга таандык болот экен, баштаганыңыз алгачкы, эң алгач ушул Чоро Кожомжаровдун тобунда эмгектенип, андан кийин солист болуп кирген экенсиз да. Ошол учурдагы эң популярдуу ырчы деп сиз кимдерди карап түзөндүңүз эле? Популярдуу ырчылар кимдер болгон ошол убакта? Менин учурумда Кеңеш Кожомкулов деген кыйын ырчы чыккан. Зейнеп Шакеева, Эрмек Мойдунов, Гүлмайрам Момушева, ушулардын баары менен мен чогуу иштешип калдым. Мен жаңы келдим. Ал кездердеги нерселер мындай бир азыр күнүгө эле бир жаңы жылдыз пайда болуп атпайбы? Ал кезде жылдыз деген сөз да жок болчу.
жаралса 1 жылда бирөө жаралчы. 1 жылдарда, 1-2 жылдарда барып, анан кийин мен жаңы келди, ушундан бир нерсе чыгат деп үмүттөнүп жүрүштү. Мен көп жыл жөнөкөйлөрчү болуп жүрдүм, бирок элдер жакшы көрүп, абдан эме кылып жүрүштүм. Мындай бир жылдызор менен ооруганга жетишкенде жокпуз. Бүгүн мисалы сахнада турсак, эртең Аксай арпада боз үйдүн ичинде, же болбосо тамеки кургаткан сарайдын ичинде, же кой курган жерде ошол адамды кайра түзөлтүп бир ордуна коюп коет экен да. Бизге жаркырап турган сахналар ал кезде жок эле, бирок элдер батпай ушу кое бербей, эсимде ушу кыргыз эстрадасы менен Кочкордо концерт бердик бир жумадай. Анан элдер кайра эле келе беришет, көргөндөр эле кайра келе беришет. Анан автобусубуздун 4 дөңгөлөгүн жарып коюшуптур, атай кетпесин деп. Анан сахнадан ушинтип эми кетели деп атсак, ушинтип коюп турсуңар, кандай кылабыз десе, сахнадан бир балдар туруп айтышты да. Байкелер 2 күн концерт койгула дагы. Дөңгөлөгүңөрдү жаркыратып ордуна коюп, силерди узатып коебуз деп айткандарын жасашты. Да 2 күн калгансыздар. Да 2 күн калганбыз, ошондон концерт бергенбиз. Мына ошол убактагы музыка, ошол убактагы концерттер бир өзгөчө. Ал кежедеги концерттер сөз фонограмма деген жок, бардыгы жандуу, инструменттер да жандуу ойнолгон. Анан элдердин өзүнүн табити башкача болчу. Концерт келди дегенде кар дебей, жаш дебей баарын таштап коюшуп, клубтарда даже терезесин сындырганга чейин барышкандан батпай калышып элдер. Болор болбосо эле акчага сатчубуз билетибизди, бирок элдердин каалоосу, элдердин жүгүрүп ушу концертке түндө барып саат 1-4-төрдө барсаң ошо 9-дарда башталат, уйлар келип уй салып бүткөндөн кийин. Ошого чейин ушу тегеректеп жүрүшөт. Ушундай бир башкача заман болгон да. Ал нерсеге өзү биздин партиянын күчтүү пропагандасы Кенесары Аркайга жиберчи, Аксай арпага жиберчи. Ал жерде акындар дагы жерде суук, мен тамагым ооруп калат, ал жерге чаң, мен бара албайм, бийик экен, мындай эмеге бийиктикке чыдай албайм деген сөз болгон эмес, эч кимде болгон эмес. Анан агай азыр мисалы ырчы болуу, шоу бизнес баягы акча табуу дагы болуп кетип атат да. Мисалы ал убакта мен ойлойм, такыр антип мен ырчы болуп акча табам же байым деген ой деле жок болсо керек эле. Ойда жок болчу, биздин түшүбүзгө да кирчи эмес да. Биздеги өзүбүзгө жетерлик, эптеп оокат кылганга жетерлик, жашаган квартирабызга төлөй турган, тамагыбызга жете турган акчаны алчубыз, сутуш тиин, зарплатын. Болду андан сырткары бир дагы. Бул нерсе Раматылык Чубак Сатаев жаңы башталганда ошондо ушул заманга туш келип калды. Кыргызстанда биринчи жолу, менимче ушу мен билгенден, Чубак Сатаев өз алдынча билет сатып, өз алдынча балем налогторун төлөп жүргөн чыгар, бирок ошондой улук саатка ошол биринчи ошол жетишти. Мен билгенден. Ошондон баштагандан кийин ар ким азыр мындай өз алдынча эле билетин сатып, өз алдынча эле контроль жок эле, налогун төлөп атабы, мамлекетке пайдасы тиет атабы, контроль жок го менин кажется азыр. Азыр мындай суроо жаралып атат агай. Деги эле кыргыз эстрадасы эмес, деги эле жалпы жанрларды алып карай турган болсок, кыргыз музыкасына азыркы күндө сиздин оюңуз боюнча эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Кыргыз музыкасындагы негизги болгон жанрларды өнүктүрүү, өстүрүү жетишпейт. Жакында джаз музыкасынын фестивали болду. Джаз музыкасы боюнча биздин Кыргызстан союздук мамлекеттердин арасында биринчи орунда турат. Эмне үчүн биздин Бишкекте өтөт жыл сайын? Себеби биздин балдар күчтүү. Салон Орешки, башка группалар. Булар деген, буларга тең эле турган союздук мамлекеттердеги мурдакы бир да группа жок. Ошого карабастан биздин фестиваль ушул жерде аз сандагы кишилер менен өкүнүчтүү, мындай бир рекламасы жок, кандай бир дүңгүрөө өткөн жок да, жыл сайын ушул солугунда баратат. Баа колдо бар алтындын баркы жок болуп аткан эметемде бул жанрды көтөрүш керек. Кезегинде бизде рок группада болгон, алар түзүүчүлөрдүн аттарынан өтө. Азыр качан биринчи жолу Кыргызстанда рок группасы түзүлгөн десе, эч ким көбү билбейт. Аны билген кишилер бар. Рафаэль Сарлыков деген жанагы биздин город 312 жетекчиси, ырчысы, анан Жылдыз Осмоналиева ушуларды тарбиялаган. Оны ушул жакшы билет. Мисалы, мен балдарга диплом жаздырып атканда ушулар ушундай темаларды атай берип атам. Издеп тапкыла. Интернетте жок экен, эч жерде жок экен дейт. Анан алардын фамилиясынан өйдө бардык жерде жазылган, архивде бар. Бул нерсени, историяны карап жүрүш керек. Анан мисалы опера жанрында
солуңдап калган учур келди. Кезегинде ошо театрга батпай турган учурлар болгон. Азыр угуучулар аз, Угуучулар барбайт. Мен да операда иштеп калдым бир жылдары. Бул 2000 жылдардын башы. Ушул опера театрында жаңы бир волшебный флейта деп коебуз, Моцарттыкы деп, анан кийин бүтүн посольстволордун Бишкектеги болгон посольстволордун любители оперного жанра дешип булар акча топтошуптур. Анан ошол операнын постановкасына Швециядан режиссерду жана дирижер чакырып келишип коюшкан. Мен ошого катышып калдым. Анан ушул операнын театрдын тарыхында биринчи жолу 5 күн эме болгон. Аншлаг боло, анан кийин 5 күн тең баягы бет ачар болгон. Бет ачарында биздин туңгуч президентибиз Аскар Акаевич келип 5 күн тең катышып, 5 күн тең чыгып спектаклдын астында сүйлөгөн. Бул киши искусствону абдан жакшы билген, билесиңиздер. Искусствого жакшы көз караш менен жүргөн, анан өтө билимдүү бул жагынан. Ушу Ленинграддан бир архивтерден тапкан материалдар бар экен. Ошо Моцарт жөнүндө эмне үчүн ушул коюлуп атат? Кыргызстанда биринчи жолу коюлду, союздук республикалардын арасынан. Анан ушул спектаклдин, операнын мааниси, жаштарга болгон тарбиясы хоть бир жерде мындай бир жомок сыяктуу болсо дагы, баягы Чыңгыз атабыздын жакшынакай чоң жомокторундай болуп чыгармаларында тарбиялык мааниси бар экен. Ошентип волшебный флейта бир 7-8 жыл катары менен жакшы жүрдү, анан жүрбөй калды. Анан азыр анда-санда болот. То есть бул нерсеге мамлекеттик деңгээлде бир жакшынакай көңүл бурулуш керек. Жакшы спектакльдер коюлса, биздин угуучулар, көрүүчүлөр өзүлөрү барышат. Эмне үчүн чет мамлекеттен келген мисалы балет болуп калса, ошол жакта башка ролдордо ошол жактан келишсе, элде сурабай ошол жерде аншлаг болуп өзүлөрү кассадан тутуп кетишет. Демек, спектаклдын өзүнүн маңызы бийик, анан аткаруучулардын дарамети дагы бийик болуш керек. Ошого жеткенде гана кийин көрүүчүлөр загып келет. Биздин филармонияда азыр көп учурда аншлаг концерттери болот. Жакшы агай, чоң рахмат. Жакшы маек болду. Дагы да болсо сүйлөшүп отургубуз келип атат, музыка дүйнөсүнө киргибиз келип атат. Бирок убакыт өз соңуна келип калды. Мындай кылбайлыбы, азыр балким биздин телегөрүүчүлөр Анарбек агабыздын үнүн, ырын уккусу келип аткандар коштошконго чейин бир ырды угалы, андан кийин башташалы. Араң сүйлөп атам, тамагым ооруп калыптыр. Эмки келген сөзсүз да. Эмки келгенден балам да. Сизге чоң рахмат айта алам да. Силерге да чоң рахмат. Мен аябай элем жакшылап жандуу менен ырдаган жакшы көрөм. Анан бүгүн эле ушинтип ооруп калыптыр. Азыр сүйлөгөнүмө билип атпайбы, болбосо тартынбай элем угуучулардын өзүм капа кылып албайын. Жакшыдап жүргөн жигиттин үчүн жакшыдап кылынган деп. Түшүнөбүз агай. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн бизде конокто Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл артисти Анарбек Ибраев агайыбыз болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз дагы. Биз программабызды уланта берели.